бизге биздин элибизге рамчылыкты берип Кара Суу районунда биринчи биздин айыл өкмөтү башталды да бул баардык айыл өкмөттөргө жайылып атат. Бул келечекте кыргыз биздин мамлекетибизде жаштардын жүрүм-турум, таалим, тарбия, билим деңгээлине чоң өзүнүн салымын кошо турган тарбиялуу кинофильм болду. Назым Балдар кино студиясынын директору Мелисов Рыскелді Катапалдык айыл өкмөтүнүн ата грамотасы менен сыйланат. Айыл өкмөттөр, школ директорлор жана ошондой эле организаторлор баары жардамдашып, көмөктөшүп, ошо мына балдардын детский фильмине жакшы жардам берип атышат. Ошол Ката Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы экенсиз. Сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Ушу организовать этип, ушул Кара Суу районунун Ката Талдык айылынын бир мектеп директору, айыл өкмөтү жана организатору жана ошондой эле маданият клубдардын жетекчилери менен мындай өтө ынтымактуу экениңер келгенде эле бизге баягы сырттан келгенге жакшы байкалып атат. Ошол ынтымагыңардын сыры эмнеде биринчи? Бизде баягы бул жерде өкмөт башчы, жергиликтүү бийлик ушул аймактагы баардык мектептердин, бала бакчалардын, бул жерде бизде мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ФАПта мисалы ошолор менен биз тыгыз байланышта болобуз. Анан алар менен башында ушу мен өкмөт башчы болуп келгенде эле жетекчилерди чакырып, бул жерде өкмөт башчы координация кылып, ушул жердин ишин өкмөттүн алдыга жылышына биз жакшы бир катар пландарыбызды сүйлөшүп алганбыз. Ошондуктан бүгүн баягы сиздердин алып келген кинону ошо маданияттыбыздын башчысы, мектептин жетекчилери болуп биргеликте мындай колубуздан келишинче жакшы деңгээлде уюштурдук. Бул жерден баягы сиз айткан сурооңузга сыры бул эми мамлекетке жакшы кызмат кылыш, анан ынтымакчылык, бири-бирибизди түшүнүү. Бул айыл өкмөттө канча айыл бар силерде? Биздин айыл өкмөттө Ката Талдыкта 10 айыл бар. 10 айыл бар, 8 билим берүү мектеп бар, 7 бала бакчабыз бар, 3 КСВ, 3 ФАП, 1 маданият үйүбүз бар. Общее население элдер эмне кылып мындай тирикчилик кылат? Бизде эми основной мал чарбачылык. Кыргызстан толуу өлкө болгондугуна байланыштуу Ката Талдык айыл өкмөтү биздин жер аянтыбызда географиялык жактан да мисалы Араван району менен мындай бирдей да территориясы. Ошондуктан көпчүлүк адамдарыбыз ушу мал чарбачылык, дыйканчылык менен. Мисалы жайдын күнкүдө дагы бизде аябай аба ырайы жакшы болот. Бул жакта баягы бээнин сүтүн ичип, кымыз ичкенге туристтер, сырттан ушу ички туризм, сырттан келгендер аябай көп болот. Себеби баягы шаардан сырткары жазда баардыгы бул жака келет да, таза аба, суунун бою. 2024-кө мындай жакшы пландарды коюп атабыз. Мына кечээ эле бир келишимге кол коюп бүтүрдүк. Туризм боюнча туристтер эс ала турган бир жакшы бир жерге 1 гектар жер бөлүп бердик. Ал жерге бир 50 миллиондон ашык акча болот. Эми ал жерге негизинен туристтер келип эс алып, ушул өзүбүздүн эле мына 43-километрде эс алат. Азыр эми бай электромобилдер көбөйдү. Анысын зарядтап, намазкана, кофе ичип, кичине душ-буш кылып, ошондой бир центр ачып атабыз. 1 гектар жер бөлүп бердик, аябай жакшы. Буюрса туризм жагынан да жакшы көрүнөт да. Андан сырткары да мисалы ички эле өзүбүздөн. Мисалы өндүрүш, промзонада ушул Кытайдан мисалы автозапчастар келеби, техниканын кандай запчастар келсе да бир 4 гектар жер бөлүп берип атабыз. Ошол жерден мисалы райондорго, областка алып чыгып кете турган өзүнчө бир логистикалык центр болот да ал жерибиз. Жолдун боюнда дагы мына бизден Ката Талдыктан Чырчыкка чейин Каратайдан нары жагы заправка жок да. Ошол жерге дагы ишкерлер келип атат, заправка. Каратайдан чыгып, дальше Күлчөгө чейин заправка жок да. Колдо сатат анчалык. Ошого баягы туристтер бизде жайкы дагы, кышкы туристтер көп келет да, ошого бир жакшы заправка курсак деп ал иштерибиз дагы. Анан сырттан да ишкерлер келип атат. Өзүбүздүн ички ишкерлер, мисалы тоок ферме курсак дегендей ушундай айыл өкмөттү дотациядан чыгарып, ушу элдин жашоо турмушун социалдык, экономикалык жактан ар тараптан өнүктүрүүгө биздин жергиликтүү бийликтин милдети мойнубузга алганбыз. Ошол
максат менен ошо пландар менен ишибизди алып барып атабыз. Балдардын тарбиялык фильмди көрсөтүп атабыз. Өзүңүз көрдүңүз, кандай баа бердиңиз ошол балдардын фильмине? Бул боюнча азыр бизде мына 10 мектептин эң чоң мектеп бизде премьерлик мектебибизде 1600 окуучу окуйт. Анан бул кинонун, фильмдин эң негизгиси азыр мына сиздер дагы, мына биз чогуу күбө болдук. Бул жерде мына жаштардын тарбия, мектепте баягы өзүнүн жүрүм туруму, тарбиясы, аракетчилик болуп, ал жерде мына ачык гана көрүндү да, баягы агасы бирөөгө салык салып, ошол барып өзүнүн эң кенже инисине салынып атат. Ал баягы сураштырып келсе, ошол агасы салган, бул эми баягы жашоо бумеранг, кайтар дүйнө экен дегендей кылып, мен мисалы ого салсам, ал менин иниме дегендей, жаштар бүгүнкү кинодон аябай мындай таасирленип, мектепте мындай жүрүм турумун, билимге, ата энесине көмөк көргөзгөнгө жакшы бир өздөрүнө таасир алды деген мындай ишеничтемин. Чогуу көрдүк, бир 300дөй бала келди. Сиздерге дагы рахмат. Бул эми баягы ошончо баланын көпчүлүгү бир таалим тарбия алса, биз дагы, сиздер дагы бир аз болсо да максатыбызга жеттик. Бул дагы мамлекеттин келечекке болгон сиздердин салымыңыздар. Айыл өкмөт башчы катары жалпы ушул окуучулардын, элдин атынан ушу Назым кино студиясына жетекчиси мына Рыскелди сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Буну башка да мектептерге, район боюнча бүт бардык мектептерге көрсөтөбүз. Анан Кара Суу районунан дагы сиздер жардам берсеңер, буюрса дагы бир фильм тартабыз. Сиздер менен иштешкенге ар дайым биз даярбыз, эшигибиз ачык. Рахмат сиздерге. Рахмат, сизге ийгилик.